мен күткөндөн жакшы болду. Буюрса жакшы баардыгы. Англис тилин өйрөнүп аткан үчүн биз курска бердик. Англис тили бизге керек болот. Are you understand me? Кудай кааласа мен Англияга барам, мен Америкага барам деп атышат. Тажикстан менен чегарага жакын Самаркандекте жумуш аздыгынан көпчүлүк миграцияда. Бирок бул айылда чоң максатты ишке ашырып, өз кыялы үчүн аракеттенип жаткан Шахида көпчүлүккө үлгү болууда. Шахида жалгыз бой эне, 6 баласы бар. Айылдын балдарына да англис тилин үйрөтсөм деген кыялын өз үйүнүн бир бөлмөсүндө ишке ашырып жатат. Азаматсыңар. Бизде көпчүлүк миграцияда жүрүшөт. Ошону эске алып, мен көп жөн бери кыялданып жүрдүм да, ошентип эле элдерибиз баардыгы эле чет өлкөдө жүрө беришти. Бул жерде балдардын тарбиясы менен эмеси менен дагы бирөө эме кылыш керек го. Ошон үчүн балдардын келечегин ойлоп, мен өзүм эле англис тили өзүм мугалим болгондугум үчүн англис тилин курс ачайын деген план койдум дагы. Эми ошону кандай ишке ашырсам экен деп көпкө ойлонуп жүрдүм. Шахида Евро биримдик аркылуу Бомка 10 программасы каржылаган Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси ишке ашырган долбоорго катышты. Ал атайын окуулардан өтүп, бизнес долбоорду иштөө, каржылык сабаттуулук, ишкерликтин негиздерин үйрөндү. Бирок эң башкысы өзүнө болгон ишенимди тапты. Менин колумдан келбейт эмес, ар дайым адам өзүнө ишениш керек экен. Буюрса баардыгы жакшы болот. Менин колумдан келет, мен жасай алам деш керек экен да. Ошондой ишеним менен болуш керек экен. Өзүмө ишенич, мен айттым, мен эки арада элем да, ачсам ачпасам кандай болот экен, эми келеби келбейбилер. Анан айыл жергесиндегилер эми ол дедим, бирок мен күткөндөн жакшы болду. Буюрса жакшы баардыгы кубанычтуу кабыл алышты, ата-энелерден абдан ыраазы. Шахида өз үйүнүн бир бөлмөсүндө өспүрүмдөргө билим берип, балдарынан да алыстабайт. Бул ага каржылык көз карансыздыкты да берди. Колу кошуна балдарын тил үйрөткөн үйгө келип, кызыгып, сабак учуруна байкоо салып тургандары да бар. Бизге бул жерге ачылганы жакшы болду. Жаш балалуулар бардык үй бүлөдө жок дегенде 4төн, 5тен, 6дан балалуулар бар. Көбү жаш балалуулар. Биз үчүн аябай эле жакшы болду. Тилди үйрөнсө жакшы да, эми башка өлкөлөргө барганда азыр эмелер өнүгүп атат го. Ошону үчүн англис тилди өнүгүп аткан үчүн биз курска бердик. Seems the English alphabet. How many? Биз ушул курска катышкандан бери англис тилди үйрөнүп атабыз. Англис тилде сүйлөгөндү үйрөнүп калдык. Бизди эжеке кызыктуу кылып, анан сонун кылып үйрөттү. Чоңойгондо мага ушул англис тили керек болот. Биз башка иштегени же бир чет өлкөгө барганда англис тили бизге керек болот. Шахиданын чакан тил борбору бул айылдагы балдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Жумушсуздуктун шартында да ал өз жолун тапты. Баштап ишти баштоодогу кооптонуулар, чочуркоолор, атайын окуулардан кийин артта калды. Эми каржылык абалын да бекемдейт. Анткени бул борборго кардар, суроо талап да күчөп жатат. Let's begin our lessons. Көпчүлүк ата-энелердин оюн укканымдан кийин менде дагы кызыгуу пайда болду да. Демек бул ишке аша турган эме экен депчи, бизнес план экен деп ишке киришти баштадым. Бир өзүмдүн эле үйүмдө үй тибиндеги курс кылып, бир бөлмөмдү бошотуп, берилген оборудованияларды алып келип орноттум. Буюрса балдар менен чогуу классты биргеликте жасадык. Аябай кызыгып атышат, алып келиш күндө эле ата-энелерден эме суроо талаптар көп бизде. Кирешеси дагы жакшы. Айыл жеринде жашаганга жакшы, ыңгайлуу. Долбоордун атайын окууларынан кийин чоң өзгөрүү жаралды. Элеттеги чакан ишкердик баштоо үчүн долбоор тарабынан алгачкы түрткү берүүчү колдоо көрсөтүлдү. Келечектеги тилек максаттарым ушул мен окуткан балдар, мисалы ошо эл жерине кызмат кылып, чет өлкөлөргө барып өздөрүнүн окуштарын окуп, чет өлкөлөрдө окуп, билимдерин өркүндөтүп, ушул мамлекетке пайдасы тийсе экен деген оюм бар. Мен өзүмдү азыр эркин сезип калдым. Баягындай эле өзүмдүн балдарым менен эле эме кылгандай, кийинсири бул бирөөнүн баласы эле же бирөөнүн кызы эле дебей эле баардыгына бирдей эме кылып, өз боорума алганга аракет кылып жатам. Өзүм чакырам,
Жалгыз бой Шахида 6 баласын эле карабастан, айылдык жетинчектердин билимине да кам көрүп, ошол эле учурда турмушундагы бурулушту долбоордун деми менен жасай алды. Ишеним, аракет менен умтулуу өзгөрүүнү жаратат.